Менде мындай суроо бар. Ким ага 0-дон баштап 10-го чейин санап берет? Sanat bu. I, R, San, S, U, Liu, J, Ba, Kan, Qatın. Ба, Burada öyle. өз алдынча окугансың, Азамат, жакшы. Дагы ким? Алиназар? Шпаргалкабызды сабактык эмеле тетрадтарыбызды карабайбыз, Макул. И, С, Сан, И, О. Я забыл спросить. Ага, кичинекейбиз. Анда эмесе Айдай. I, R, San, S, U, Liu, Ba, ой, Ba, İyi Chi, Gio, Ш, Link. Link беле. Ага, жакшы. Асылбек ага. Кана 0-дон баштап 10-го чейин санап бериңизчи Асылбек ага. Окулуп атабы? Tamam. Benim internetim kişilerin oldu şey. Окулуп атат. Кана 0-дон баштап 10-го чейин? Nereden başlayıp 10 başına. Ооба. Lin i arsan sivu. Lin liu. Chi ba shi. Lin chi ba shi. Так. Ага. Хорошо, анда Пери. Лин, 10-го чейин. Лин, И, R, San, S, У, Liu, Chi, Ba, Jiu, Ш. 10 канча болот? Кандай болот? Ш. Ш. Ага. Андан мисалы үчүн 20 кандай болот? Ким мага айта алат? Аршы. Аршы. Ага. Анда мен болот. R, Link болбойбу? 0. Link беле. Так, Лин. Нет. Лин. Ар. Так, экранга көңүл бурабыз. Экранда мына И, R, San, С, У, 6, 7, 8, 9. Мына уже 10, Ш. Бул Шнын артына, астына экини кошсок, мисалы үчүн, астына экини койсок, ушуна аршы болот. Аршы. Эгер онун артына келсе, анда 12 болуп калат. Мисалы үчүн, Ш2, Ш3, Ш4, Ш5, Ш6, Ш7, Ш8, Ш9. Ушундай. Анан мисалы үчүн 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 дын астына эме кошобуз. 10 иши болбойт, жөн эле ши болот. 20-нын астына уже 2 кошобуз. Аршы. 30-дун астына саншы, сышы, ушы, ушы, 6шы, 7шы, 8шы, 9шы. Жакшы, анда мага Алиназар 89 окуп берчи. Ушул эме боюнча. Башы, Жау. 89. Да. Жакшы.
Так, мага так кейін Айдай оқып береді. 71 деп оқып берілеші. 71 қандай болады? Деdim. Çi, şi, i болобу. Чи, ши, Çi, и. şi, i. Жақсы. Анда Индира мага 33-ті айтып берілеші. 33-ті оқып берілеші. 33. 30, ава, 33. Анда Аламбековаға 66. Леу. Ага, 66. Гүлпери 54. Вушысы. Ушысы, жақсы. Схема түсінікті болды, шындай семейді жаттайбыз. Ооба. Ага. Мага азыр общий чатқа, ушул Вов деле общий чатқа мен азыр сандарды айтам. Ошо сандарды жазабыз, группага жазабыз, Биринчи разминка иретинде мага 18-ди жазып бериңиздерчи. Эмет түрүндө, иероглиф түрүндө. 11 dediniz mi? 18. Ha. Так, Али Назар туура эмес. Ш деген иероглиф крестке окшош. Плюске окшош. Шыба, пери туура болду. Так. Так, Индира сенде эмек жок, О, баарыңар эле чатка жазсаңар болот. Так, Айдай туура. Вот. Так, эки адам, үч адам мына Али Назар. Так, калгандарыбыз. Ушул деп жазыш керек да, мен чатка жазып атпаймынбы? Пока бул жака. Мен өзүм айтам, эгер жаза турган нерселерди чатка жазыш керек. Общий чат бул жака эле. Вичат болсо вичатка да айтам. Астыбекова тура жазды. Вичатка тура жазыптыр. Вичатка жазып турбу? Вичатты карап турмун. Хорошо. Так, бир эле Индира жазбады. Индира, сен да жаза аласыңбы? Жок. Сен деп клавиатурага киресиң дагы, настройкасында упрощенный китайский язык деп кошосуң клавиатураңдачы. Андан кийин ал жакта пинин деген бар. Q, W, E, R деп башталган, ошону кошосуң макулбу? Пока сен ошону коштур, биз улантабыз. Ага 98 жазып бериңиздерчи. Toplam 8 dediniz mi? Ага, 98. Асылбек ага туура эмес. Айдай тууру. Так, Пери тууру. Кийингиси 23. Али Назар жетишкен жок. Асылбек туура эмес. 23. 23. Ооба, Пери туура.
А вот Индира уже жазып баштады. Индира 2 саны тур емес. 2 аршыр деген тур емес. Айдайтқы туры. Так. Асылбек. Так, Асылбекға туру. Мұрын неме кетіп қалды. Жақшы. Кейінгісі 88. Так, пару жаздыға. Жақшы, антам әсе маға қандай десем 0. 0 де жазып беріңіздер ше. Аршысан, башы ба. Ова. Так, лең, айдай тура. Бері. Жақшы, анда 100 деген санды кім жазып беріледі маға? 100 білесіздер бе? Бай. Жазып көрелі. Бай. Так, ага, бері туры. Алина за тура. Меңдіч. Я не знаю. Я не знаю. Ага. Бай деп тұрады. Чен. Аз мен экранына шығарып атам. Вот так, да? Чен. Чен. 100. Мына экранына қарайбыз. Hı? 1000. 10.000. Так, 100. 100 миллион. 100. На. Жау давай оқылады. Қысқасы пока 100 миллионға шейін оқи берді. Мынау мисал үшін 100, 200 болса, мисал үшін I by R by деп көтереді да. Ошол жанагы эле принципте мага анда 500ді жазып бериңиздерчи. Шпаргалканы карап көрө беребиз. 500. Жакшы. Андан месе 729. 739. Дағы айтып қойыз бұл 700. 39. Чатқа жазып койдум. Жөнөкөй цифра менен. 739. Бат-баттан жазабыз. Я неправильно написала, да? М, м, 7. Так, ага, перейки туру.
Тағы. Biraz орылып кетті құшет, а? Орын болған что-то сразу кетіп қалдық алдыға дейін да. Ооба. Азыр биз 10 миң миллиондор күтүп турат бизде. Батыраак болуңуздар. Чибай. Чибай санши жоо. Ооба, туура. Айдайдыкы туура. Бухгалтерлер негизи санга жакыныраак болот дечи эле. Так, Алиназар. Так. Бизнесмен киши. Мен саңа жақсы элемин, бирок мына жерде иероглифте что-то кыйыныраак болду. Жакшы. Üstünde yazdı. Чибай санши жоо. Так, кийинки жаза беребиз. Арбай. Кытайча айткым, 220-ны жазабыз. Арбай, аршы. Ооба, жакшы кетти. Туура болду. Ооба, туура болду. Жакшы. Анда эмесе молодцы. Анда эмесе 333. Айдайдыкы 3 калып кетти. Бери 220. Кийингиси. Бай. Индира жазбай атасың. Менин сообщением кеч барып атабы? Менде Вичатка жазып атат окшойт. Жок, общий эле жатка. Жана бир жол жазды, Индира башка жазбай калды. Так, жакшы. Анда эмесе мага 701 деген цифраны жазып бериңизерчи. Бул жерде 0 деген цифра колдонулат. Я не знаю, правильно написала или нет. Так. Чибайлин. Бул жерде Асылбек аганыкы эле туура болду. Чибайлинг. Чибайлинг Ардрубай. Так, Периники бай калбай калды. Жазылбай калыптыр. Айдайдыкы Чибай арш болуп кетти. Чибайлин арш болуптур. Туура эмес болуп калды. Алиназардыкы дагы бай калып кетти. Чибайлин ооба. Жакшы. Жакшы, анда эмесе мага 2000ди жазып бериңизерчи. 2000. Мына жазылып турат, а? Чен деп. Чен 2000ди. Так, айдай, Диназар. Orada Кимин.
Ар. Так, aha. 200'ü жазып беріңіздерші еме? Qanchani? 200'dü. Жақшы. 200'ден кейін маған 20 мыңды жазып беріңіздерші. Mına nemegizde alıp turasız. Ha? Мына. 20 ming dedi. Arvan, Ляңван. Так, Алиназар Арбай төрмесі болып қалды. 2 ақ болып қалды. 2000. Ар. Хорошо. Қарап тұрыңыздар. Азыр мен бұл жақта айтам. 2 деген цифра, 2 түрі бар да. Мысалы үшін R деген де бар. Анан счет айтып отқанда, мұнда ляң деген бар. Түсіндіңіздер ме? Ляң Шубай. Ляңшы деп айтылбайды. Мысалы үшін 20 деп айтылбайды да. Мысалы үшін 20 деп айтылбайды. Мен азыр турларын жазып қойым, болды. 200'ді мысалы үшін Арбай десе де болады, Ляңбай десе де болады. Экран көрініп жатады, Так. Чен деп айтылады, бірақ көбінше қолданылмайды, мындайша айтшы. Көбінше қолданылмайды да. Көбірек Ляң Чен деп айтылады. Ляң Чен деп айтылады. Кейін 20 мың болса, Арван жел болсын, Ляңван. Түсіндіңіздер, ә? Шында нюанс бар. Ошондо ляң дегени типа миң деген сөздү түшүндүрөбү же кандай? Ляң деген 2 деген сөз білдіреді. 2. Мына, бұл жерге жазып қойдым. 2 деген цифра R деген вариантта бар, анан ляң деген де вариантта бар. Бұл болғаны, жаңағы біз санап отқанда, же қандай бір цифра айтқанда, мысалы үшін көбінше арбай деле қолданылады, қалғандарда уже эме болып қолданылады. Ляң деп, мысалы үшін так. Мысалы үшін арбай, ляңбай деп айтылады. Бірақ көбінше ляңбай деп қолданылады. Мысалы үшін ляңбай, ляңчен, ляңчен, ляңван деп. Түсіндіңіздер ме? Ол дағы 2 деген цифра. Ошондо бул жүздөн өйдө карай болгондо ошондой колдонулабы? Ага чейинкиси ар деп колдонулатпы? Ооба, ляң деп, мисалы үчүн 2 кишини айтат, мисалы үчүн жок эме болсо, ошондо ляң деп айтылат. Мисалы үчүн ляңгырен, г деген счетный слово да. Мисалы үчүн ляңгырен 2 киши. Ляңгырен. Ой, еролтор өткөнбүз барын, да? Так, ляңгы. Анан кийин ушундай. Анан кийин ля деген да бар, бирок бул цифрада көп колдонулбайт, ал кийин өтөбүз. Ляңгы цифрада, уште көрдүңүздөрбү? 2, 20да көп ошо аршы деп айтылат. Ляңшы деп эч мындай беда жолу өмүрүмдө кездестирген эмесмин, бирок мына аршы деп айтылат да, мисалы үчүн. Арш, так, ляң деп, анан кийин аршы деп айтылбайт. Ошон үчүн 20 бул жака жазбадым. Арбай, ляңбай, арчен деп айтылбайт. Бул жерде ката ляңчен деп айтылат көбүнчөчү. Түшүндүңөрбү? Арчен деп айтылбайт. Арван деп айтылбайт да көбүнчөчү, ляңван деп айтылат. Түшүндүңөрбү? Бирок жазганда ушинтип жазып коюш мүмкүн, бирок окуганда ушинтип окуп берет да. Мисалы үчүн устный разговордо ляңбай деп сүйлөшөт. Так, анда ушул эмени улай. Анда мага 2222 жазып бериңиздерчи.
2000 қандай не болды? Bana 2222'ni. Так, hech qanday emeni qo'llanmaymiz. Так, ем жазып береді маған. Мен жазалда қойдым. Давай, кімдер жазалып айтады? Я тоже запуталась. 200 қандай айтып жатыр, мындай эле немесин айтып қойыңызшы. Мына, бұл жерде ляң. Давайте я Лейки. попробую сейчас. Мына. Ляң. Мен оны Ляң. тосып қойған тұрмын мына. Бұл жерде мына қашандар. Ляң. О, ляң деген цифра мұндай емен транскрипциямен жазылады. Я не знаю, правильно или нет. Так, пери 2022 болып қалды. Айдайдықы 2 болот 2 деп қалды. Мындай вариантта келтірейінші анда мен. Жардам болу екен, көрілші. Аны көріңізші, қандай болды? Ляң. Так. 2 112 болып қалды. Так, мен сіздерге анда мұнда емен өтжерейін конструкцияны. Мына. Переміна лянчен, лянбай, аршар. Она перинки тур болды. Мен сіздерге конструкцияны жөрдім, Так. Дальше уланталыз. Дальше уланталы. Анда маға 20 мыңды жазыңыздар. 20 мың. Қалғандар 2200. Лянға. Так. Не знаю, правильно или нет. Айдай 2 болып қалды. Цифра 2, ляң ар болып қалды. Мен группаға штаб қойдым. Бұл еме гүлперін тур болды. Дальше WeChat группаға штаб қойдым, как еме қатары. Анда месе 20 мыңды жазып беріңіздер. R1, ляң1, көбінше ляң1 қолданылады да. Көбінше ляң1 деп қолданылады. Ляң1. Ван деген не болып қалды ошондо.
Ван деген 10 миң. Мына 10 миң деген цифра ол ван болып қалады. Я туда не смотрела. Ага, теперь поняла. Мына молар мен айта кетейін. Мына жүздік единица, Ага. миңдік единица, 10 миңдік единица, 100 миңдік единица, да? Мгм. Хорошо. Анда маға 100 миңді жазып беріңіздерші. 100 миңді. М, 100 миң. Менде 100 миң сом болғанда 4 қармақмын деп еле. 4 жетпейбі. Ченва тур емес. Ағай, менікіше. Так, Алиназар тур емес, ал 100 миллион. Бізге 100 миң. Енді болса. Так, миллион болып қалды. Vay. Ким ошол 100 миңди жазып берсе, ошого бүгүнкү сабакта 5 плюс алат. Баарыңыздарга 5, бирок 5 плюсты ким алат экен көрөлү. Я не знаю. Подсказка. 10 тысяч умножить на 10. Сколько будет? 100 тысяч. То есть 10 тысяч умножить на 10 раз. Ван Чен. Жок. Ван Чен да болбойт. Бай Чен да болбойт, Алиназар. Так, хорошо, мен азында жообун айтайын, да? Шриван. М, 10 тысяч. Всё. Çok güldük. Көрдүңөрбү? Ва. Шриван. Так, 500 000. 500 тысяч. 500 миңди жазып берилеши. Так, береңки тура, ушуган. Ой. Нет. Айдай, Наоборот, кем-то. Ага. Шывау. Так, Это айдайдыкы. Айдайдыкы 100, кандай болуп калды ушунда? 105 миң болуп калат. Айдайдыкы. Алиназардыкы туура. Айдай эми туура болду. Так. Асылбек ага, сиздики что-то вообще бирдем көрүп кетти го. Abi, hocam ne oldu? Жаңы цифра бирдеме деп аткансыз го. Так. Индира артта калбайбыз. Аракет кылып жазабыз, Мисалы үчүн бирөөлөр жазып бүткөн болсо деле артынан жазып кое берсең болот, чтобы акырынан неме болгон. Кечигип болсо да жаза бериш керек, калтырбай, хорошо? Мисалы үчүн баары жазып жообун берсе деле артынан жазып коюш керек. Жакшы, анда эмесе мага миллиону жазып бериңиздерчи, миллион. Ужас. Миллион. Кана, миллион цифрага кеттик. Миллион. Так. 20 миң. Не, ылый ачып кетип атасың. Так, да, либо Так. сейчас 2 варианта напишу. Айдай туура эмес. Бизге миллион, пока Да. бизге 200 миллион. 200 эсе көп болуп кетти сенин саның.
Да. Индира, Азамат. Birden başladık. Жаза беребиz акырындан. Буга чейин өтүлгөн цифралар болсо деле. Индира, сага да тапшырма. Сен сага тапшырма могуларды 100, 100, 1000, 10 000, 10 миллионду жазып бер мага. Хорошо? Ол Индирага отдельно тапшырма. Так, может, Так, бери наоборот. 11 болуп кетти. 200 000, 100 миллион. Айдай вообще. Жок, миллион жана жазып аттыңыздар эле. Мындай кылабыз. Дагы бир подсказка айтайын. 10 000ди Ага. 100 жолу көбөйтөбүз. Али Назаров туура болду. Али Назаровго туура болду. Жакшы. Байван. Еще Hayvan деп тагыраагы И байван болот да. И байван. Мен жазып койдум. Тагыраагы И байван болот. Так, хорошо. Анда мага 6 миллион. 6 миллион. Жазып бериңизерчи. Асылбек ага, жакшы. Жакшы. Азамат. Макул, анда 10 миллионду жазып бериңиздерчи. 10 миллион. Так. Жаза бериңиздер. Мен так бирөөбүз карабайбыз. Бул жерде азыр туура вариантты көрө элекмин. Миллион. Так. Так. 5 плюска бүгүн ким илешет экен? Жана илешти беле бирөө? Şanslık basıldı. Я, короче, варианты буду писать там, как бы, Ага. видно. Так, Айдай вообще туура эмес. Сеники миллиард 10 000 болуп калды. Шыбайван. Жок, туура эмес. Азыр бир да адамдыкы туура эмес. Нет, когда миллионго неме кылганда бу жанагы ылдый жакта турат го 100 миллионов деген. Ошону колдонобузбу? Жок, биз ага жете элекпиз ал. Биз азыр 10 миллион. Бул 100 миллионга 1 0 жетпейт. 10 миллион. Шыченван. Так, Шыченван. Так, Али Назар менен Асылбек ага жакыныраак болду, бирок бир цифрадан ката кетип атасыздар. Сиздер жазган цифра уже 100 миллион болуп кетип атат. Бизге 10 миллион керек. 100 миллион абыйчылыкта бизде бар уже даяр. Ал бизге керек эмес. Так. Бери Иван. Жок, андай эмес. Молодцы, фантазия күчтүү. Так, Айдай, Шыбайван. Жок, туура эмес. Анда жоогун айтайын. Транскрипциясын эле жазып айтсаңыз ага. Иченван. Ama şunda 10 narahta 10 ama şey girdi ötünde.
Кайсы 10? И деген. Азымда калькулятор алып көрсөтөйүн сиздерге. Иероглиф. Так, калькулятор көрүнүп атат, э? Так, караңыздар. 10 миңди көбөйтөбүз 10 миңге. Ана 10 миллион болду. Түзөр, э? Мына 100ді көбөйтөбүз. Же болсо обратно барсак болот. Мына биз мына 10 миңди алабыз. 10 миңди, мисалы үчүн 10 миңди көбөйтөбүз 2ге. 20 миллион болду. Ошондо 20 миң болду. Жана өттүк. 10 миңди көбөйтөбүз 10 жолу. 100 миң болду. 10 миңди көбөйтөбүз 100 жолу. Миллион болду, э? Анан кийин 10 миңди көбөйтөбүз 1000ге. 10 миллион болду, э? 10 миң. 10 миллион. 10 миллион болду. Так, анда эмесе мага 40 миллион жазып бериңизерчи. 40 миллиондай жазып бериңизерчи. 40 миллион bu. 40 миллион, Бүгүн цифра деген теманы жабалы. Үйрөнүп бүт баарын, э? Жакшы, дагы ким жооп бере элек? Али Назар жооп бере элек. Индира. Мына жооп. Туура. Үстүндө жазганыңыздар туура. Эми мага. Жакшы. Эми мага 100 миллионду жазып бериңизерчи. 100 миллион. Так. 100 миллионду жазабыз. Жазылып турат. Так. Туура эмес. Бир демкеси кем. Бирок позиция, направление тууру. Так, айдай туура эмес. Иван Күлпер жок. Иван жок, туура эмес. Ичеван жок, туура эмес. Ошо фантазия күчтүү го. Жак, эме Индираныкы окшошуп атат, бирок ал дагы туура эмес да, себеби эмнеге? Индиранын цифрасы болсо, бул 10 миллиард болуп кетти. Бизге 100 миллион керек. 10 миллиард эмес, 100 миллион. Так болду. Эми түшүндүңүздөр, э? Мен ойлоп мынчалык фантазияңыздар күчтүү экен деп. Жок. Миллиард болуп калды. Асылбек ага, сизге миллиард болуп калды. Бизге 100 миллион эле керек. Айдай туура эмес. Перинки туура болду наконец-то. Просто алдыга бир эле бир деген санды кошуп коюш керек болчу да. Буга чейин туура кетип калды. Жакшы, мага аз эмас да. Неме экен да? Миллион деген и деп айтылат экен, биягына обычно эле иероглиф ошо 1ден 10го чейинкилерди айтса болот экен да, ушундай. Сөзүм боюнча. Значит так, что ли? Анан разговорныйда монтип сүйлөйт да, мисалы үчүн разговорныйда ии десең түшүнбөй калышы мүмкүн да. Мында ИГИ деп сүйлөйсүң да, мисалы үчүн ИГИ депчи. Мындап сүйлөсөң түшүнүктүүрөөк болот.
Бұл разговорный да. Счетный слово қосылып, ол ортаға қойылады да. Түсінікті. Анда месе жақшы. Анда маға 300 миллионды жазып беріңізші. Қанша? 300 миллион. 300 миллион. Не знаю. Так. Жақшы, туры. Мұнысында барыңызға жақшыстар. Азамат. Анда месе маға миллиардты жазып беріңіздерші. Миллиардты. Барыңыздарға миллиардтан ашқа насip етсін. Так, Али Назар, қайра 100 миллионға түсіп қалдық. Миллиард. Так, тур емес. Асылбек аға. Позиция қандай болушы керек? 100 миллионды ала алсағын көбейтеміз. Қанша жолы көбейтсек миллиардқа жетеді. Болды. Ошол. Так, айдай тур емес. Наконец-то. Так. Берілі Асылбек ағанға тур болды. Түсінікті oldu? Андан ары кетпейлі қойылу, же ошол жерде токтотолуу, же дагы андан ары кетпейлиби? Жоқ, анан адашып калабыз. Мен уже башым айланып баштады. Ушуну эме кылсак жакшы болот эле да. Разговорный да сүйлөгөндө жакшы болот эле да. Азыр бүгүн мындай ирөлүктөрдү көрүп эме кылалы, разговорныйда просто мындай чынында түшүнүк болбой калат да. Кийинкисинде уже разговорный сурап баштайм. Мисалы үчүн цифрларды экранга чыгарам, ошонун негизинде жооп бересиздер. Хорошо? Ладно. Так, жакшы. Бүгүн бир күндө эле сразу миллиардка жеттик. Эмелерди жазып койдум бул жака, азырга. Буларды эле копировать этип таштап коем группага. Тобо эме болгондой. Бүгүн көрөк убакыт эмеге бөлөйүн деген болчумун. Фонетикага. Анда эмесе цифра менен токтоттук. Анда мага фонетика менен эме кылалы. Мен фонетиканы баштан аякка окуймун. Караңыздар. Фонетиканын бул жакта таблицасы бар, таблицасын алып туруп группага таштап коем. Анан кийин группага таштагандан сырткары эме кылабыз. Мен азыр үстүттөн баардыгын окуп чыгам. Билбейм, мен жиберген сабактарды эме кандай десем, уктуңуздар, укпадыңыздар, бирок ошол жерде биринчи сабак экиге бөлүнөт. Биринчи сабактын экинчи бөлүгүндө ушулай практика түрүндө баарын окуп түшүндүргөм. Мындайча кантип окулат, ошолорду кайра кыргызышыбыз керек, бирок көптөр ошону жакшы үстүртөн карагандыктанбы, билбейм, жакшы келе жатат. Каталар кетип атат да, ошон үчүн азыр мен үстүртөн окуп берем. Мындайча баарын бирдей окуп берем. Сиздер кунт коюп аласыздар. Колуңуздарга тетрадь ручканы алып аласыздар да, именно кайсыл жерде, мисалы үчүн такалып, кыйналып же түшүнбөй турган болсо, мисалы үчүн жоңда шак тетрадь кыласыздар да, ошо жоңду жазып аласыздар. Ушинтип, анан кийин түшүнбөгөн, сиздер үчүн эң кыйын деген жерлерди мага список кылып туруп, тетрадька жазып алыңыздар. Анан сабактын аягында мага SMS түрүндө группага таштайсыздар. Бул общий чатка эмес, WeChat группага таштайсыздар, макулбу? Прям мындай окуганда неуверенный болот, же болбосо бир түшүнбөстүк болот, ошого мага ошондой ар кимиңиздердин өзүңүздөн мындайча мейли 10 болсун, мейли 20 болсун, баарыңыздар ошону жазып чыгасыздар. Хорошо? Анан ошол группага таштайсыздар. Биз кийинки сабактар өтүп атканда параллельно ошол эмелерге акцент жасап өтүп кетебиз. Мисалы үчүн күнүнө 5 минут убакытты ошолорду практика кылганга өтөбүз. Хорошо? Себеби биз бул жерде окутканда
60-70%, аз дегенде 60-70%ны окуй алабыз. Анын арасынан кээ бирлерге мисалы үчүн окуп атканда гана байкап калам да, анан мисалы үчүн бир текст окутуп атканда, мисалы үчүн текст окутуп атканда анан токтотуп алып эле кечке моунда окулат десем дагы баягы ритм калып кетет да. Башка мисалы үчүн бирөөнү эле кечке корректировка кылсам, экинчи адам күтүп калат экен да. Экинчи адам эмес, калган адамдар күтүп калат. Ошон үчүн биз эмне кылабыз? Мен азыр ушул фонетиканы баштан аякка окуп чыгам. Сиздердин тапшырмаңыздар ушул уккун уккандан параллельно ушул ар бир кайсыл жерлерде мисалы үчүн окуй албаса, именно мисалы үчүн могуга келсе, биен деп окуй албагансаңыздар, биян беле биен деп ушундай эме болуп калат го, мисалы сомнение болуп калат го. Ошолорду алып туруп жазып коебуз. Тетрадка жазып алабыз. Сабактын аягында мага SMS түрүндө группага таштайбыз, макулбу? Ошондо биз анан могу ушул фонетиканын мисалы үчүн инициал финалдардын кайсыл жерлерин окуй албайбыз, ошолорду эме кылышыбыз керек, анализ кылышыбыз керек. Бул өзүнүн үстүнөн дагы анализ кылганды эме кылат, өрчүтөт. Анда эмесе даяр болсоңуздар баштадык, мен окуймун. Шашпай окуганга аракет кылам, анан сиздер жазып аласыздар, макулбу? Ар бир инициал фонетиканы окуп бүткөндөн кийин аягында бир аз токтоп туруп, анан кийинкиси өткөнгө аракет кылам, чтобы сиздер жазып эме кылганга жетишиңиздер. Анда эмесе баштадык. Так, Индира, сен да жазасың, макулбу? Так, кеттик. Па, по, пай, пей, пау, пиен, пиау, пие, пин, пиң, пу, па, по, пай, пей, пау, поу, пан, пен, паң, пың, пен, пяу, пе, пин, пиң, пу, ма, мо, май, мей, мау, моу, ман, мен, маң, мың, мяу, меу, мие, мин, миң, му, фа, фо, фей, фоу, фан, фен, фаң, фың, фу, та, ты, тай, тей, тау, тоу, тан, тын, таң, тың, тен, тяу, те, тиң, ту, туо, туй, туан, тун, та, ты, тай, тау, тоу, тан, таң, тың, тен, тяу, те, тиң, ту, туо, туй, туан, тун. Мындай эме кылсам кечке баарыңыздар жетишет экенсиздерби? Анан башка мындай кылсак да болот. Мен ушул файлды сиздерге жиберем. Өзүңүздөр окуйсуздар. Ошонун арасынан 10-20 ушундай окуй албаган жерген эмелерди списогин түзүп
Ертең кечке чейин мага жибересиздер. Хорошо? Ертең ушуну разброс кылып туруп сурайм. Биз азыр ушул фонетиканы бир аз аксап атабыз. Себеби мындай жаңы сүйлөмдөрдү окуганда туура эмес окуп коюп алып кыйналып атабыз да. Ошон үчүн мындай кечке окусам, барыңыздар уйкуңуздар келип кетпесин, барыңыздар чачап келсеңиздер керек. Ошон үчүн бүгүн бир аз санга көбүрөөк убакыт бөлдүк. Эртең фонетиканы дагы эме кылабыз. Көбүрөөк убакыт бөлүп, фонетикага дагы көбүрөөк упражнение жасайбыз да. Чтобы эме болбош үчүн. Анан сөзсүз сабактан алдың сунуш катары, могул мен азыр файлды кайрадан жиберем, буга чейин деле жиберген болчумун. Кайрадан жиберем, ушул фонетиканы распечатка кылып аласыздар дагы. Колдон келсе эртең мен туруп алып 5-10 мүнөт баштан аягына бир окуп чыгыш керек да. Мисалы үчүн кээ бир жерде мисалы үчүн цай или зей окулат. Ошолорду мисалы үчүн өзүңүздөр толуктап жазып аласыздарбы же отдельно список кылып аласыздарбы? Ошентип мага список жөнөтүшүңүздөр керек да. Хорошо? Бирөөнүкүн жибериштин кереги жок. Ар ким өзүнүкүн жиберет. Кайсы жерде окуй албайт же болбосо тили келбейт, кыйынчылык болот. Ар ким өзүнүн индивидуальный бирок общий кыйынчылыктар болот. Мисалы үчүн ж, ч, ш дегендер окуй албаган болот. К, к, х депчи. Ошон үчүн биринчи бүгүн ушундай баардыгын сурттап чыгабыз. Именно эмеден электен өткөзүп, именно кыйын жерлерин алып туруп, анан ушул жака карата тапшырма кылабыз. Хорошо? Биринчи тапшырма ушинтип сорттойсуздар, экинчи тапшырма эртең анан ошол кыйын деп белгиленген жерлерди жана мисалы үчүн кээ бирлерде тапшырма ушул 20 аз дегенде 20дан ашык болуш керек деп. Мисалы үчүн подряд эле кынык эмес. Мисалы үчүн кай, анан кийин мисалы үчүн жао деп мисалы үчүн 20 жазабыз. Аз дегенде 20 жазабыз. 20 ушундай инициал финалды. Анан ошолорду голосовой кылып жиберебиз группага. Анан мен текшерем. Макулбу? Мен эртең кечинде уже сиздердин кайсыл жакта сиздердин кыйынчылык болот и ошол жашада аларды сиздер кандай окуйсуздар, мен уже кандай картина болуш керек. Анан эртең үстүнө отуруп алып, ошонун үстүндө эме кылабыз. Разбор кылабыз, макулбу? Тапшырма түшүнүктүү болду го дейм. Анын үстүнө өтүлгөн сандарды миллиардка чейин өз алдынча кайталап жаттайсыздар. Эртең дагы сандар боюнча сураймын. Сандар боюнча негизи параллельно деле өтүп сурайып кете беребиз. Андан кийин буга чейин өтүлгөн сабактарды дагы кайталап жаттай беребиз. Анан азыр биз 2-3 күн көбүрөөк могу фонетикага көңүл буруп, ушуну бир аз эме кылсак, өстүрүп алсак жакшы болот да. Ошон үчүн мен жанагы сабактын ссылкасын жибергем, ошону деле окуп чыксаңыздар болот. Хорошо? Ошон үчүн бул файл сиздерге азыр чыдап коем. Тапшырма сабак боюнча суроолор барбы? Жок. Менде жок. Так, Алиназар. Менде да жок. Асылбек ага? Жазышты көп түшүнүктүү болду окшойт. Ошонун мындай колдонулганда, ошону сүйлөгөндө жакшы колдонуп турган эмени үйрөнүп алса жакшы болот дейм. Жакшы угулбай калды. Азыркы цифрларды азыр жазганда көп эле түшүнүктүү болду. Ошону разговорный да көбүрөөк үйрөнүп алыш керек цифрларды. Ооба. Биз азыр разговорныйды өтүш үчүн биз азыр жаңы сүйлөмдөр жаттап атабыз. Мисалы үчүн буга чейин өтүлгөн сабактарда, мына буга чейин өтүлгөн сабактарда мисалы үчүн могу тексттерди берип атам да. Мисалы үчүн олар окулуп атпайбы? Мисалы үчүн John 1 дегенчи. John 1 биринчи сабак буга чейин деле болгон, бирок азыркыга чейин деле туура эмес окуп атабыз да. John 1 ушулар бүт окулушу. Бул John 1 окулуш болсо, мына ол эмеде бар. Мисалы үчүн бул системада, таблицада бар. Мисалы үчүн Ж, мына Ж оң жерде мына жоң деп гана бар. Таблицанын ичинде да бар. Фонетиканын менде жок да. Ооба. Таблица бул жерде турат. Жоң деп, анан таблицаны ылдыйга түзсө, бул жака жазылып турат.
Азыр мына жчга келеді. Мына ж, мына жоң. Көрдіңіздер? Мына жоң. Мына Қытай тілі мына жоң ба? Мына жоң. Мына венді қарасақ, мына вен. Так, мына x қандай қаяқталды? Вен. Мына вен. Мына жоң вен. Біз ушыларды бардығыны тура оқығанды үйренішіміз керек та. Анан кейін дальнейший біз жаңы сөздерді сөйлемдерді оқығанда уверенный, жеңіл оқып кетеміз да. Себебі бұл таблицада Қытай тілінде әрбір иероглиф қанша оқылады, ошолор бұл таблицада қамтылған. Мындан ашча жоқ. Түсіндіңіздер бе? Мысалы, к, бұл полностью ушуну оқығанды, толық тура оқығанды үйренсек, ошондо біз келешекте әрбір өткен сөздерді, мысалы, паңйо дегенден кейін кечке меселерди паңйода текшерип отурсам, анда биздин фундаментибиз начар болсо, базабыз начар болсо, биз кийин сөздөрдү окуган сайын турумуз окуп кете беребиз да. Мен сиздер паңйода окусаңыздар, анан кийин бир-эки корректировка алып коюп кете берем, бирок баягы түпкү маселе чечилген эмес болот да. Ошон үчүн убакытты көбүрөөк ушулга бөлүш керек деп эсептейм да. Фонетикагачы. Фонетика кандай? Фонетиканы өстүрүш үчүн биз ага көбүрөөк практика кылышыбыз керек. Аны практика кылыш үчүн, аны чечиш үчүн мен сабакта да айтып, буга чейин сабакта да айтып койдум. Мени сабак курсунда чечебиз, экинчиси YouTubeга кирип туруп, ана Пуотонха Файинленси деп ошолда толтура упражнениялар бар. Анан кийинкиси, мисалы үчүн носитель болсо, какой-то дос, тааныштар болсо, ага могу файлды көрсөтүп туруп, кел, отур менин жаныма. Мен аларды окуйм, сен мага текшер дейсиз да. Мисалы үчүн why, мисалы why, бул мен деген. Бир өтүп атпадык беле буга чейин деп. Ошол сиз мага ага текшертесиз. Ушинтип өзүңүздүн мындай окулушуңузду идеалына жеткизиш керек да. Ушундай бул кеңештер. Бул кеңештер эгер сиздерде башка бир эме болсо, мисалы үчүн еще башка бир метод менен ушул эмени фонетиканы жакшы ала турган бир эме ыкма болсо, анда жакшы, анда зор болот. Бирок ушул таблицанын ичинде Кытай тилиндеги окула турган иероглифтердин бардыгы ушул таблицанын негизинде окулат. А биз ушул таблицаны туура так окуганды үйрөнсөк, бул деген Кытай тилинин алфавити да. Алфавит бул иероглифтерди тааныганга жол берет. Ошондойбу? Мисалы үчүн мону биз могу тааны иероглифтерди жаттап кете беребиз. Биз иероглиф кийинки этапта биз фокусту көбүнчө иероглифтерге коюшубуз керек да. А биз иероглифке коюп эле монаны коюп кете берсек, мисалы фонетикабыз начар болсо, бул иероглиф туура эмес окуп кете беребиз да. Келечекте биз бул иероглифти окуганда 10 жолу окусак 10 жыл катта окуган болобуз, 100 жолу окусак 100 жыл катта окуган болобуз да. Аягында биз сүйлөсөк, бизде кытайда түшүнбөй турган болот да. Жоңван деп жоңван деп мисалы жоңван деп үйрөнүш керек да. Так сүйлөгөндө, так окуганда. Ал үчүн биз муну мисалы мындай бөлүп окусак болот. Мисалы вен, жоңван, анан кийин жоң, оң деп, анан жоңван депчи. Ал үчүн мен ар кимиңиздердин кайсыл жерде каттаңыздар бар экен, кайсыл жерде ушул баягы аксаган жерлерди табыш керек да. Ал үчүн сиздер отуруп алып, мына файлдын ичинен цан дегенди окуй албаймын, мисалы үчүн ро дегенди окуй албайм деп ушинтип список түзүп чыгышыңыздар керек да. Түшүндүңүздөрбү? Анан ушул түзгөн списокти мага голосовой кылып ташташыңыздар керек. Анан голосовой болсо 10 мүнөттүк, 20 мүнөттүк голосовой эмес, 3 мүнөттүн ичиндеги голосовой болуш керек да. Түшүндүңүздөрбү? Биринчи список, андан кийин ошол түзгөн списокти мага голосовой түрүндө окуп бересиздер. Мен отуруп алып, сабакка чейин эле сиздерди окуп чыгып, кайсы жерде кантип мындай оңдосо болот экен, ошого разбор кылам да. А эгер мен ар кимиңиздерге сабакта 5 мүнөттөн убакыт бөлгөндө, барыңыздарга жетишерлик убакыт бөлө албайм да. Ошон үчүн сабактан сырткары өзүңүздөр ушу тапшырманы кыласыздар. А сабак учурунда мен сиздердин ушул аксаган жерлериңиздерди оңдоп отуруп, мен кимди кандай оңдоп атам, башка адамдар, башка эмелер параллельно көрүп, ал аркылуу деле оңдолуп кетет. Ошон үчүн биз ушул фонетикага көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Бул жок, биз Кытай тилини иероглифтерди окуган сайын ката окуп кете беребиз.
алдыға кете беребиз, бирок мындайча үстүнө үйдү куруп кете беребиз, бирок биздин фундаментибиз начар болуп калган болот да. Аны параллельно оңдоп кете беребиз. Бирок желательно башында ушул фонетиканы баштан аякка полностью эме кылып алган жакшы да. Мисалы үчүн бир жазганда мисалы үчүн көрсөк, окуй албай турбашыбыз керек да. Мисалы үчүн жана ийини окуганда окуй албай калып туруп калабыз го. Мисалы үчүн мындай ийини көргөндө окуй албай калабыз, ошондойбу? Анан кийин юэни көргөндө окуй албай туруп калабыз. Ошондой болбош керек да. Түшүнүктүү? Ошон үчүн ушундай тапшырма. Түшүнүктүү болдубу? Макул. Анда дагы кимде кандай суроо бар? Индира? Суроо барбы? Жоқ, жоқ. Пери, суроо барбы? Жоқ, суроо. Жакшы, анда бүгүн сабак аягына келип жетти. Эртең кеч саат 9-да кайра эле көрүшөбүз. Саматта калгыла. 再见老师。 Чао. Зайжен. Оңош.